Али Имран сүрөсүнүн 103 аятында Аллах Таала айтат. Бардык момундарга кайрылып айтат. Удкуру ни'маталлахи алейкум. Аллах Тааланын неаматтарын, силерге берген артыкчылыктарды эстегин. Аллахтын неаматтарын эстейле. Из кунтум а'даан фааллафа байна кулубикум фаасбахтум би ни'матихи ихвана. Силер мурда бири-бириңерге душман болчусуңар. Анан силердин жүрөгүңөрдү Аллах Таала бириктирди. Жана ошонун аркасында силер бир тууган болдуңар. Силер мурда бири-бириңерге душман элеңер дегени ислам келелектен мурун, акыйкат жол келелектен мурун силер уру-уруларга бөлүнүп бири-бириңер менен чабышат элеңер. Командага бөлүнүп алып бири-бириңерди четтетет элеңер. Жер болуп алып бири-бириңер четтетет элеңер. Аллах Таала өзүнүн неаматы менен силердин жүрөктөрүңөрдү бириктирди. Жана бир тууган бойдон калдыңар дейт. Хужурат Али Имран сүрөсү 103 аят. Жана биз айткан темабызга тийиштүү болгон чындыгында имандуулар гана бир туугандар деген аяттын уландысы Хужурат сүрөсүндө иннамал муъминуна ихва фааслиху байна ахвайкум. Чындыгында имандуулар гана бир туугандар, силер бир тууганыңардын арасында мамилени жакшырткыла. Жакшы мамиледе болгула. Фаттакулла, Аллахтан корккула, лааллакум турхамун. Силер балким Аллахтан ырайым келет. Аллах силерди ырайым кылар. Балким ырайым кылынарсыңар деп Аллах Таала айтат. Уландысы: "Ва аллафа байна кулубикум лау анфакта ма фил арди джами'a ма аллафта байна кулубихим. Валакин Аллах аллафа байнахум иннаху азизун хаким." Силердин жүрөгүңөрдү Аллах Таала бириктирди. Эмне менен? Аллахка иман келтирген, иман менен бирикти. Муну жерде бул аятка далил катары айтайлы. Кайнаса каны кошулбайт деген сөз бар го. Эгерде жакшы сүйлөшүп кетсе, эч бир жерде тууганчылыгы жок, же бир жерде жаштын теңдиги жок, же болбосо бир жерде иштеген жери жок, же тааныган жери жок, бирок Аллахтын зикири, Аллахтын буйругу бизди бириктирип турат. Өзү негизи ар жума сайын жумага топтолуунда негизги хикматы, сырынын бири дагы ушундай. Биримдикти күчөтүү иретинде топтолунат. Башка убактарда 5 убак намаздарга эле топтолсо, мында кээ бирки кичинекей мечиттерде окулбастан чоң мечиттерге топтолунат. Айтат, силердин жүрөгүңөрдү Аллах Таала бириктирди. Эгерде сен де пайгамбарга айтат, жер бетиндеги бардык нерсени каржыласаң дагы, алардын жүрөгүн бириктириш үчүн, имандуулардын жүрөгүн бириктириш үчүн каржыласаң дагы, ма аллафта байна кулубихим, алардын жүрөгүн бириктире албайт элең. Чынында туугандар ким болбосун, мен адамдардын башын бириктирем деп кайсы бир максатта канча акча сарптасаң, жада калса Куранда айтат, жер бетиндеги бардык нерсени, ал жерде алтын, күмүш, байлыктардын бардыгын берип аракет кылсаң дагы алардын жүрөгүн топтой албайсың. Валакин Аллах аллафа байнахум, бирок Аллах Таала алардын жүрөгүн бириктирген. Иннаху азизун хаким, чындыгында Аллах Таала улуу жана даанышман. Чынында адамдарды бириктириш үчүн нелерди гана аракет кылат. Кээ бирки топтор, кээ бирки партиялар, кээ бирки уруу башчылар, кээ бирки улут башчылар, кээ бирки дагы башка топтор аракет кылат. Мисалы, барго көп угуп калабыз. Бир уруунун тобу аш кылып берип атат экен, палан өзү 10 жылкы союп той кылып атат экен, ичкилик мында алып атат экен, тышкылык мында алып атат экен, бөөрүлөр мында алып атат экен, барлар мында алып атат экен, дагы бир партия мында алып берип атат экен дейт. Бирок алардын бириндиги узакка барбайт. Же болбосо ошол жерде биригиш үчүн аш берип, сый берип, акча бергенден кийин эле аркынан бир жер талашса, ошону менен кырылышып жатып калат. А бирок ыймандуулардын биримдиги бул акча менен эмес. Болгону Аллах Таалага болгон пендечилик биримдиги. Өзү билесиздер, Меккеде бир убакта 2 миллион Ал-Харам мечитинде 1 миллион 2 миллион адам намаз окуйт. Муну анча-мынча динсиз өлкөлөрдө ушул түз эфирде жапкан. Бирок Кудайга шүгүр бизде мисалы ачсак болот да. Эмне дегенде ушунчалык акчаны сарптап, ушунчалык бир устаптарды коюп, тарбиялап деле бир 100 миң же 200 миң адамды дагы бир орунда команда бере албайт. Бирок элестетиңиздер, биз үчүн жөнөкөй эле нерсе. 2 миллион адам бир жерде, бирөө оңго, бирөө солго, бирөө кирип атат, бирөө чыгып атат, бирөө намаз окутат, бирөө туруп атат, бирөө издеп атат, бирөө телефон карап атат.
ошондо аткан убакытта азан айтылгандан кийин истау сапка тургула деген имамдын бир сөзү үчүн бардыгы тегиз турат. Намаз башталганда Аллаху акбар дегенде бардыгы бир сөз сүйлөбөстөн намазга турат. Бул Аллах Тааланын биримдиги эмес, бириктирген эмесби? Башка кандай нерсе менен? Болбосом микрофонду алып сен иштен кетесиң, сен мындай кыласың деп 10 миң адамды бир жерден оңго солго бастыра албай канча бара кечирип кетет. Бул биздин динибиздин бир көрүнүшү десек болот. Аллах Тааланын өкүмүнүн азыр айтып аткан Аллах Таала силердин жүрөгүңөрдү бириктирди дегендин бир чекеси. Барганда көрөсүздөр, ак, көк, сары, ар түстүү адамдарды көрөсүз. Жер ар кылды кыр ташталган сыяктуу адамдар да ошондой. Ар тилдүүлөр бар, бирок бардыгы дүйнөнүн аркы бурчунан келбесин, бардыгынын максаты бир, Аллахка ибадат кылыш. Ошол нерсе биригет. Ошол жерде уру-уру, талпа-талпа болуп эч качан талашта болбойт. Анткени Аллах Таала бириктирип койгон. Аллах Таала Куранда айтып атат, эгерде сен дүйнө жүзүндөгү бардык акчаңды сарптасаң дагы аларды бириктире албайт элең. Чындыгында туугандар, мына бизди бириктирип аткан нерсе бул ыйман, Аллахтын дини. Мисалы, жумага алып келиш үчүн канча акча берген болбосоң алып келе албайсың, бирок ыйман сиздерди алып келип атат. Имам Бухари тарых китептерди окуганыбызда Бухарага келгенде эл чынында динди түшүнбөйт болчу. Бир канча адамдар гана түшүнөт эле, келип жума намаз окуганда санактуу кол менен санаса боло турган адамдар окуган. Бирок билесиздер, ал кайрымдуу адам болгон, илим берилген менен кошо Аллах Таала алга неамат да берген киши. Ушул жолду аракет карманган. Ким жума намазына келсе 1 дирхам, жума намазды окуп бүтүп аягына чейин чыгып кетип алса 1 дирхам берген. Ошентип жарыя кылып чакырган. 1 дирхам $100 ашыраак, $120 болот. Тагыраак айтканда, бир койдун акчасы келгенге, бир койдун акчасы кеткенге. 2 дирхамдан алып кетет. Ошентип күндөн күнгө адамдардын саны көбөйдү. Ошол жерге мечитче кылып салынган жер толду, адамдар күндөн күнгө көбөйүп атат. Акыры кетип аткан адамдарга гана, келген адамдарга гана 1 дирхам берилет, кеткенге берилбейт. Эшиктен кирип атып алып келет, чыгып кетип атканда берилбейт. Адамдар мейли деди. Кийин эч нерсе берилбей калды. Эч нерсе берилбей калганда элдин ичинде бар да, бербейсиңерби, кандай бул? Ушундай убада барчу, бизден модал алып кеткен дегенде, эми берилбейт. Каласаңар келгиле, каласаңар келбегиле. Дегенде айтышкан, бизге кайрадан эми келсеңер 1 дирхамдан төлөп кирип окуйсуңар десек дагы биз төлөп келебиз депчи. Ыйман ушундай нерсе туугандар. Ыйман даамын таткандан кийин болду, аны эч нерсе кайтара албайт анычы. Жада калса төлөп киребиз деген. Бул мисалы чындыгында билген эмес болчу. Бул жерде Аллах Тааланын аяты окулат, акыйкаты аталат, фарз намазы аткарылат бул жерде. Жума күнү 5-нин ордуна жума окулат. Муну түшүндүрүш кыйыныраак болгон, бирок ушул жолду аракет кылган. Акыр аягында ушундай нерсеге келген, эл толо, ошол жер ыймандын очогуна айланган. Мына ошондуктан урматтуу туугандар, Аллах Тааланын бул аятына карап айтатабыз, мусулмандарды бириктириш үчүн бир гана нерсе Аллахка ыйман келтирүү гана бар. Аллах Таала Куранда сиздерге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн мынандай деп айтат. Мужадала сүрөсү 22 аят, бир аз узунураак аят. Менимче мурда кийин укпаган аят. Себеби шыр өтүп кете турган аят да. Сиздер кунт коюгасыздар. Аллах Таала Куранда айтат: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يحادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Аллахка жана Аллахтын элчисине душман болгондорду, ага каршы чыккандарды, тагыраак айтканда Аллахтын өкүмүнө каршы болуп душман болгондорду, Аллахка жана ахиретке ыйман келтирген коом аларды дос тутканын таппайсың. Дос тутпайт. Тагыраак айтканда, бардыңыздар Аллахка жана Аллахтын элчисине, ахиретке ыйман келтиргенсиздер, сиздердин бирөөңүздөр дагы Аллахка каршы чыккан, Аллахтын элчисине каршы чыккан адамдарды сиздер дос тутпайсыздар. Душман тутасыздар. Жада калса, валау кану абаахум, жада калса алардын аталары болса дагы, ау абнаахум же балдары болса дагы, ау ихванахум же бир туугандары болса дагы насаптан,
Ау аширатахум же ушундай абасы, тагасы, жакын туугандары болсо дагы аларды эч качан жөнгүнө жакын дос тутпайт. Бул өкүм. Улаика катаба фи кулубихим al-iman. Мына ушулар жүрөгүнө Аллах Таала аларга ыйманды жазгандар. Жана ва айядахум би рухин минху. Жана Аллах Таала өзүнүн руху менен, дини менен, ыйманы менен аларды күчтөндүргөн. Юдхилухумул жаннат. Аларды бейишке киргизет келечекте. Тажри мин тахтиха al-anharu khalidina fiha. Түбөлүктүү болгон, астыларынан дарыялар агып турган бейишке киргизет. Радияллаху анхум ва раду ан. Аллах Таала алардан разы болду, алар дагы Аллахтан разы болгон Аллахтын өкүмүнө. Улаика хизбуллах ала инна хизбаллахумул муфлихун. Мына ушулар Аллах Тааланын командасы, Аллах Тааланын тобу. Билгиле, чындыгында Аллах Тааланын командасы ар дайым утушта. Туугандар, биз кимди дос тутабыз, кимди душман тутабыз? Ийнесинен жибине чейин Аллах Таала өз китеби Куранда айткан. Түшүнүксүз эмес. Куранда тафсилан ачык кылып айткан. Башка нерсе жок. Кээде ушундай нерсе болуп калат. Бир адам бир мусулманды жаман көрөт. Кандай жаман көрөт? Ол бирөө-бирөөнү жамандап койгон үчүн жаман көрөт. Же аны жалган сүйлөп койгон үчүн жаман көрөт. Же аны менен урушуп кеткендик үчүн, тез урушуп кеткендик үчүн жаман көрөт. Бирок ошол эле маалда мусулман эмес адамды көбүрөөк жакшы көрөт. Бул туура эмес. Бул туура эмес өлчөө. Мейли адамдын бир жаман сыпаты болсо, жаман көрүш керек, бирок аны ыйманы көтөрүп туруш керек. Ыйманы жакшы көрүп туруш керек. Ушул пейлин гана жаман көрөм, бирок жакшы көрүшүбүз керек. Анткени ал Аллах жана Аллахка ыйман келтирген адамдар. Кимде ким таразасы мындай болгон болсо, Аллахка ыйман келтирбегендерди көбүрөөк жакшы көрө турган болмосо, демек ал ката кылып атат. Андай коомду таппайсың деп Куранда айтылат. Биз ыйман келтиргендер Аллахка жана Аллахтын элчисине душман болгондорду дос туткан таппайсың. Жада калса жакын туугандары болсо дагы. Урматтуу туугандар, бүгүнкү теманы сиздерге түшүндүрүш үчүн мындай нерсени айтайлы. Эгерде дин, шарият ыйман менен гана бириктирбегенде, бизди мусулмандар бир тууган деп айтылмаганда, бизге ислам бул жака жетпейт болчу. Пайгамбарыбыз Курайш урусунан чыккан. Куран араб тилине түшкөн. Ошол жерде дин калып, ошолор гана бейишке чыгуучулар болот эле. Бирок ким болбосун, алар ыйманы гана бириктиргендиги үчүн бизге чейин жетти. Бизге дагы акыйкат жетти, алхамдулилlah. Ушул ыйман, Аллахка болгон ыйман адамдардын даражасы болуп эсептелгендиктен Билал радиаллаху анху пайгамбардын эң жакын адамдарынан болуп жүрдү, азанчысы болуп жүрдү. Жана анча кээ бирки иштерде пайгамбарыбыз чоң бир орундарга койгон. Ошондо дагы адамдар чыккан. Бул кара кулдудан башкасын таппады экен деген сөздү айтып алгандар болгон. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуну татып айтып жемелегенде, ал сахабанын атын айтпай эле койрел. Билал радиаллаху анхунун жанына келип туруп, "Эй Билал, мен ушундай бир жаман сөз айттым. Муну менен мен жер бетинде пайгамбардын шаарында басып жүрө албайм" деп туруп, "Билал" деп башын жерге коюп, ошол кумга, "Ке мен бутуң менен бир дебелеп койчу." Ол деген сөз ушунчалык айтып аткан сөзүнө өзүнө баягы ачуусу келди. "Мына мен башым жерге коюп турам, дебелечи менин бутум. Ушу менен менин көңүлүм тынч калат" деди. Бирок Билал радиаллаху кылган жок, кечирди ал нерсени. Айта турган нерсе, ал сахаба айтып алган сөзүнө ушунчалык өкүндү, мына карадан башканы таппады экен дегенге. Себеби ошол доордо аябай 3-чү сорт, акыркы сорттон көргөн ба, кара түстөгү адамдардычы. Азыр деле динсиздер ошондой көрөт, кээ бир адамдарды растасына карапчы, бирок ал доордо аябай күч болуп турган. Мурунку жахилиядагы абал тутуп кеттиби, ушул сөздү айта калды. Айта калгандан кийин пайгамбар эскертүү бергенден кийин ушунчалык өкүндү. Ушуга чейин бар. Эми элестетиңиздер да. Бирөө бир нерсени бирөөнүн үстүнөн, мусулман адамдын үстүнөн шылдыңдап алды дагы, ушунтип айтыш биздин колубуздан келеби? Жөнөкөй эле барып, "Кечирип койчу. Менден кетип калды. Сенин жүрөгүңдөгү ыйман жогору турат" деп айтыш оор азыркы доордо. Бирок айтып коелу, пайгамбарыбыздын өзүнөн сабак алган сахабалар эгер ката кетсе ошол деңгээлге чейин барган. "Эй Билал, мына мен башым жерге коюп турам. Бир дебелеп койчу ушу мененчи." Ошого чейин барган. Анан билесиздер,
мусулмандар арасында, бүткүл эл арасында ызы чууну пайда кылган коом болгон тарыхтачы. Алардан бирөөсү Абдулла ибн Убай ас-Салул. Бул пайгамбарыбыз Мадинага көчүп барыштан алдын ошол Мадинада лидер адам эле, башчы адам эле. Эми бийликке келейин дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам барды, анын рейтинги түшүп калды. Көпчүлүк мусулман эле. Ал кайра өзүнүн абийирин кармап калыш үчүн жанындагы подписчиктери көбү, анын аркасынан ээрчигендер көбү мусулман болуп кеткен эле. Жалгандан исламга кирди. Келимен айтып, Аллахтан башка илах жок деп күбөлүк берип, пайгамбардын жанында жүрдү. Кээде жардам берүүчү болду, кээде куду мусулмандар менен бир сапта намаз окуду. Анда эки жүздүүлөр көп болчу. Алардын бирөөсү Абдулла ибн Убай ас-Салул. Анын балдары чындыгын ыхлас менен ыйманга келген. Туугандар ыйман, бир гана өзү исламга келген эмес. Ар жерде чыр болсо, ошо чырды сөз ташып, нары-бери кылып мусулмандарды бөлөт эле. Алардан бирөөсү кор элди урматтуу эл кууп чыгат деген сөздү чыгарган. Ал бир сапарларда мухажирлер менен Меккеден көчүп келгендерди кор эл деген. Булар кеде эчтекеси жок болуп келген. Ал эми урматтуу эл Мадинанын элдери, ансарлар. Эки ансардын баласы урушуп кетет. Билбестиктен дагы мурунку абалдагы анын чоңу болуш керек, будан бул чоңу болуш керек. Акыры эки тарап уруш талашка алып бара турган. Ошондо ушул сөздөрдү айткан. Мына не деп коет? Итти баккан болсоң, ал өзүңө тиштейт дегендей сөздөрдү айтып, мына силер азыр өзүңөрдүн бир тууган көрдүңөр эле, байлыгыңардын жарымын бөлүп бердиңер эле, мына балдарыңар дурду. Мынака алардан күчтүүлөр чыкты дагы силерди келип коркутуп атат деп, албетте адам кеде бир жаман жагын айта берген болмосо күч алып кетет. Неге андай дейт деп. Мына ошентип ар түрдүү фитналар чыгарып турат эле. Сахабалардан кел ушул Абдулла ибн Убай ас-Салулга бир барайлы. Биздин азыркы тил менен айтканда провокацияларды көп кылат болчу. Өзүнө караштуу адамдар топ-топ ар түрдүү сөздөрдү чыгарып, бирөө бир сөздү айтса, аны монтаждап, башкача кылып, башка бир сөз менен айтат. Ошондо пайгамбарыбыз Абдулла ибн Убай ас-Салулдун ошол элди топтоп сүйлөп аткан жерине барды. Барып туруп, абалды түшүндүрүп коеюн деген ой менен барганда, ал жерде Абдулла ибн Убай ас-Салулдун жакындары көп болчу. Билесиздер го, кээде өзүңүн тарапташтарың көбүрөөк болсо, көбүрөөк делебе болуп каласың. Анткени башка жерде ал сөздү айта албайт эле. Пайгамбарыбызга айтты: "Я Мухаммад, ибтаид анни." Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, бизден чыгып кетчи, нарыраак болуп турчу. Сенин эшегиңдин жыты бизге зыян берип атат dedi. Пайгамбарыбызга ушул сөздү айтып атат. Себеби ал жерде ага караштуу адамдар көбүрөөк болчу. Сенин эшегиңдин жыты бизге зыян берип атат көбүрөөк. Дегенде пайгамбарыбыз менен баргандар: Аллахтын душманы. Керек болсо Аллахтын элчисинин эшеги сенин жытыңа караганда жыттуураак деген сөздү айтты. Дегенде анын тарапташтары: сен неге мындай дейсиң? Адамды эшекке теңеп атасың деп ызуучулар чыгарганда, Аллах Таала ушул Курандагы ушул аят түштү. Ва ин таифатани минал муъминина иқтаталу. Себеби алар эки тарапка ушул сөздү айткандан кийин абал курчуп, эки тарап согуш кете турган деңгээлге жетип калды. Ошондо ушул аят түштү. Эгер мумундардан эки тарап согушуп кете турган болсо, фа аслиху байнахума. Ал эки тарапты токтотуп, абалын жакшырткыла. Фа ин багат ихдахума алал ухра фaqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Эгерде бир тарап экинчи тарапка зулумдук кылган болсо, эки тараптан бирдей чыккан жок, бир тарап унчукпай турат, экинчи тарап келип зулумдук кылса, ошол залым тарапка карап силер тап берип, мени токтоткула, уруш талаш токтоткула, ошо Аллах Тааланын өкүмүнө келгенге чейин. Фа ин фаат, эгерде алар кайткан болсо, фа аслиху байнахума бил адл. Адилеттүүлүк менен ал экөөнүн ортосун бир тарапка тартпай жараштыргыла. Вақситу, адилеттүү болгула. Инналлаха юхиббул муқситин. Чындыгында Аллах Таала адилеттүүлөрдү жакшы көрөт деп. Динибиз ушундай нерсе туугандар. Негизи ар жума сайын айтабыз, айтылына турган аманат сөздөр көп. Сиздер үчүн даярдап алып келген пайгамбарыбыздын мурастары көп болчу. Бирок биздин убактыбыз ошого чектелгенчен калды. Биз дагы айтабыз, кийинки сабактарда иншалла бул теманын уландысын сүйлөшөбүз. Ал үчүн